Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде ветеринардык кызмат көрсөтүүсү. Кыргызстан агрардык өлкө экени талашсыз. Ал эми агрардык өлкө катары мамлекетибиз айыл чарбасын тийиштүү деңгээлде өнүктүрө алдыбы деген суроо жаралбай койбойт. Себеби акыркы жылдары айыл чарбасынын эң негизги тармагы ветеринария көзөмөлгө алынбай, кызматтык тейлөөсү бир топ эле төмөндөй түшкөн. Бул көйгөй бир гана элдин эмес, эл аралык серепчилердин да көңүлүн бурган. Маселен, бүткүл дүйнөлүк банк аркылуу 2008-2013 жылдары өлкөбүздүн ветеринариясын реформалоо программасы түзүлгөн. Айыл чарба министрлиги тарабынан айыл чарба инвестициялары жана кызматтык тейлөөсү долбоору ишке ашып жаткан чагы. 2008 жылы Кыргызстанда 5 жылдык ветеринарияны өнүктүрүү стратегиялык планы иштелип чыккан. Негизги маселе болуп ветеринария тармагын өнүктүрүү эсептелинет. Түзүлгөн план эл аралык донорлордун кызыгуусун арттырып, дүйнөлүк уюмдар грант бөлүп беришкен. Эл аралык өнүгүү ассоциациясы колдогон айыл чарба инвестициялары жана кызмат көрсөтүүсү долбоорунун максаты өлкөбүздөгү мал жана айыл чарба продукциясынын чыгышын жакшыртуу жана деңгээлин көтөрүү. Проекттин долбоору боюнча 32 миллион доллар каралган. 32 миллион доллардын 9 миллион доллары бул жайыт маселесин боюнча каралат. Жайыттарды жакшыртуу, жайыттарды башкарууну өзгөртүү, реформалоо маселеси. Экинчиси бул негизинен бул ветеринария маселеси. Буга ошол 32 миллион башта 17 миллион ушул ветеринария компонентине каралган. Долбоор аркылуу өлкөдөгү экономикалык абалды бир кыйла көтөрүүгө толук мүмкүн дейт программанын жетекчилери. Тагыраак айтканда, сапаттуу ата мекендик мал жана дан азыктарын экспорттоп сыртка алып чыгуу. Долбоор 2 бөлүктөн турат: айыл чарба азыктарын жогорку деңгээлде иштелип чыгуусуна көмөк көрсөтүү жана ветеринарияны өнүктүрүү. Европалык Союз жана Дүйнөлүк банк бөлүп берген каражат ветеринария тармагында 2 компонентти ишке ашырмакчы. Алар долбоордун алкагындагы мал жандыктын ден соолугун коргоо жана малды туура тоюттандыруу компоненттери. Ошону менен бирге долбоордун алдындагы маселелер өлкөбүздүн жайыт абалын жакшыртуу жана ветеринарияга жаңы технологияларды киргизүү. Бүгүнкү күндө эл аралык донорлордун колдоосу менен алдыга ташталган кадамдар өз натыйжасын берип, мамлекетибиздин ветеринариясы жаңылануу жолунда турганына шек жок. Долбоор өтө коркунучтуу деп 6 ооруну аныктаган. Алар Сибирь кулгунасы, шарп, кутурма, майда жандыктын тумоосу, эхинококоз. Дал ушул адамга жукчу оорулардан сактаныш үчүн алдын ала сапаттуу вакциналар малга берилүүдө. Аталган долбоордун негизи элге малды туура багуу жана өз убагында эмдөө туурасында толук маалымат берүү. Анткени көпчүлүк малдан жукчулаңдан кантип сактанууну билбейт. Маселен, 2010 жылда бруцеллез дартына чалдыккандардын саны 4000ге жакындаган. Ал эми 2011 жылдын бир эле кварталында бейтаптардын саны 500дөн ашкан. Дал ушул көрсөткүчтүн 78%-ын эмгекке жарамдуу деген калк ээлейт. Бруцеллез бул ветеринардык гана проблема эмес, бул социалдык проблема болуп кетти. Анткени жылына 4000 кишиге жакын адам жаңы бруцеллез менен ооруп атат. Эгерде биз эгемендүүлүктү алган 20 жылдын беркине эле санасак, бир 80 жакын адам бруцеллез менен ооруган. Мунун ичинен көптөгөн адамдар тукумсуз болуп атат, анан майып болуп калып атат, эмгекке жарамдуулугу жок болуп атат. Ошондуктан бул чындыгында өтө оор проблема. 80 кишинин ооруганы оңой эмес. Ошондуктан бул ишке чындыгында чоң көңүл бөлүп атат проект. Республикада эмдөө иш-чаралары жылына 2 жолу болуп өтөт: жаз айында жана күзүндө. Айыл чарба министрлигинин колдоосу менен долбоор аркылуу алынган жаңы вакциналар өз натыйжасын берүүдө. Мурун бруцеллезга каршы мал штамм 19 вакцинасы менен эмделип эч майнап чыкпаган. Эгемендүүлүктүн ичинде өлкөбүздө бруцеллезден 80 миңге жакын адам жабыркаган. Азыр малга бруцеллезга каршы РЕВ-1 вакцинасы берилүүдө. Вакцина менен бүгүнкү күндө 8 миллион кой эмделип, жыйынтыгын берүүдө. Долбоор пилоттук регион деп аныктаган Нарын облусунда бруцеллез менен күрөшүү активдүү жүрүп жаткан мал. Бүгүнкү күндө күзгү эмдөө иш-чаралары улантылып, бруцеллезду алдын алуу үчүн РЕВ-1 вакцинасы малдын көзүнө тамызуу аркылуу берилип жатат. Иорданиядан өндүрүлгөн вакцинанын артыкчылыгы мал 4 жылга иммунитет алып, ылаңга учурабайт. Эске салсак, долбоор аркылуу 2009 жылы РЕВ-1 вакцинасы жалпы республика боюнча 1 миллион 50 миңге жакын малга берилип, натыйжада ооруган малдын саны 2 эсе азайган. Долбоор бүткүл республика боюнча ветеринария тармагын керектүү курал-жарак менен жабдуулоо аракеттерин көрүп жаткан учуру. Нарын аймагына үстүбүздөгү жылдын май айында 28 миллион 300 миң сом бөлүнгөн.
Облустагы 122 жеке ветеринардын ар бирине $1000 каражатына вакциналарды сактай турган атайын муздаткычтар, термокутучалар, жаңы интенсивдүү дары-дармектер жеткизилген. Ana bu proyektinin bir жақсы жери бул ошол муну бүт менчик жана 152 менчик сервис бар деп атпайбыз. Мына ушулар иштешти. Ар бир кой башына 6 сомдон эмгегине төлөп беришти. Же болбосо биз мына бүгүнкү күнгө чейин 2.300.000 баштай малды эмдедик, кой эчкини эмдедик. Ошол 2008-ден баштап 2011-ге чейин жалпы эмделген. Ошого услугасы деп ошол эмгек акысына 14 миллион сомдун тегерегинде накталай акча төлөп берди. 2010-жылдан бери бүрчүлөс оорусуна каршы майда малдарга ревайдын вакцинасын иштеп келатабыз, көчкү тамчы аты жолунун методу менен. Аны деле ошол Семей банк каржылайт, мал ээси төлөйт, бизге ошол банк аркылуу, Семей банк аркылуу акча өзүнүн счетко төлөп берилет. Андан кийин ошол проекттин негизинде бул холодильник берилген, термочамадан берилген, дары-дармекти ошо режиминде өзүнүн шартында сактоо деп. Анын үчүн инструмент аркылуу иштеп атабыз. Жардам ошол, анын вакцина берилип турат мекеме тарабынан. Мындан тышкары ветеринардык кызматкерлердин билимин жогорулатуу программасы да негизделген. Мамлекеттик жана жеке ветеринарлар атайын уюштурулган курстарга барып, адистик деңгээлин көтөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Агрардык академиянын профессорлор келип окуткан. Ошол алган сертификатыбыз. Ошол үчүн негизинде иштеп атабыз эми. Ветеринария илиминде тактык жана коопсуздук эң негизги талап. Андыктан изилдөөлөрдү жүргүзүүдө лаборатория сапаттуу жана заманбап техника менен жабдууланыш керек. Ал эми азыр лабораторияда кандай абал жана кандай техника менен иш жүрөт кийинки материалыбызда. Долбоор каражаттап Германиядан алынган техника мурунку аппаратурага салыштырмалуу бир кыйла ыңгайлуу, дейт лаборатория кызматкерлери. Себеби изилдөөлөрдү так жана тез жүргүзүүгө толук мүмкүн. Демек, убакытты да бир топ үнөмдөөгө шарт түзүлгөн. Мисалы, эгер мурун эски техника менен иммуноферменттик анализдин бир үлгүсүн бир нече саатта аныктаса, азыр Элайза аппараты саналуу секундтун ичинде 45 үлгүнү изилдеп чыгат. Ал эми иш учурунда адистердин ден соолугуна коркунуч жаратпаш үчүн атайын коопсуздук биокабиналар орнотулган. Бул комнатада айыл чарба малдарын ошондой эле бардык эле айбанаттардын кутурмалуу оорусуна диагноз коебуз. Бул жерге мисалы материал келген убакта биокабина бул иштегендердин безопасность сакташ үчүн колдонулат. Ушул жерге отуруп иштешет. Бул жерде кутурма оорусуна диагностика коебуз. Люминесценттик микроскопия деп аталат. Бул жерде ушу микроскоп аркылуу 2 сааттын ичинде диагноз коебуз. Бул диагноздун мааниси ооруган малдын мээсинен терца бабиша негр деп коет. Ошо кутурма оорусун оору козгогучун табабыз да. 2 сааттын ичинде таап, эгерде бар боло турган болсо, биз срочно медперсоналдарга, медицинага, ошондой эле ветеринардык департаментке жарыялайбыз. Ал жерден алар өздөрүнүн тиштүү чараларын көрүш үчүн алар дезинфекциясын аткарат. Департамент медиктер болсо адамдарды прививка жазышат кутурмага каршы. Бул жерде болсо ошол эле шарп оорусунун жана башка бардык эле вирустук оорулардын жаңы метод менен коюлчу лабораториясы да. Бул иммуноферменттик анализ. Ошол могу Элайза машинасынын жардамы аркылуу коюлат. Ноябрда Бишкекте болуп өткөн семинарда өтө коркунучтуу зооноздук оорулар менен күрөшүү стратегиялык пландары талкууланды. Аталган программа жергиликтүү адистердин жана эл аралык серепчилердин жардамы менен биргеликте иштелип чыккан. Чогулушта өлкөдөгү бруцеллез, эхинококоз, сибир кулгунасы жана кутурма алаңдарын эффективдүү көзөмөлдөп, алдын алуу иш-чараларын ишке ашыруу маселелери козголду. Аталган стратегиянын максаты адамга жукчулаңдан элдин жана малдын денин сактоо менен гана чектелбейт, дейт семинардын катышуучулары. Өлкөдөгү мамлекеттик жана жеке, ошондой эле эл аралык ветеринардык институттардын бири-бири менен байланыштыгын бекемдөө, маалымат бөлүшүү деңгээлин жогорулатууда пландын негизин түзөт. Талкууланып киргизилген сунуш, ой-пикирлер аркылуу айыл чарба жана саламаттыкты сактоо министрликтеринин көзөмөлүнүн негизинде пландын структурасы жаңыланмакчы. Ушуну менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.